Мына эми деле свет деле кымбаттайт деген эмиштер кетип атпайбы. Азыр мынакей бизде суу кирип атат. Кудай буюрса Кызыл Суу айылыначы. Эми насосный болгон атат. Эл ошону көтөрө алабызбы деген дагы ойго кетип атам да, мен азыр деле ойлонуп атам да ошо боюнчачы. Түйшөлү бар да мендечи. Азыр ошону биз азыр самотек менен суу ичебиз. Бирок ошол кыштын күнү элге свет жетпей атса тияка деле 5 насос иштейт, 5 насос коюлуп скважинный. 5 насостон 4 иштейт болуп атабыз. Ошондо деле элге жонуна катуу кайыш тилин кылат го деп атам да. Ошону төлөш, ошо ичкен суунун төлөш деле оор болчудай болуп атат да, свет. Эгер азыр дагы бардык жерде эл ошондой турмушунан кыйналып толкундоого чыкса, сиз дагы чыгасызбы? Эгерде аябай мындай элге муктаждык болсо, мындай аралашканга аракет кылам. Рахмат. Мен ошонун башында туруп берем деп айта албайм, но бирок элдин эмеси кандай болсо ошого жараша болот да. Сиз 7 апрелге элдин турмушу оңолот деп баргансыз. Оңолот деп барганбыз. Бирок бүгүнкү күндө ал ишке ашкан жок. Күнүбүз акталган жок чындыгы эле. Бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү күнгө чейин деле акталбай эле турат да. Акаевди биринчи президент кылып шайлаганда билим илимдүү деп ал кишини жакшы эле добуштар менен шайлап алдык эле да. Шайланды эле да, легендарный парламент шайлаган да кишини. Ал киши ошол бийликти өзүнүн тегерегиндеги алдырып коюп, ал кишинин эмеси ошол жебишкендер көбөйүп кеткен үчүн, коррупция аябай өнүгүп кеткен үчүн ал кишинин эмеси тарапташтары каршы чыкканда качканга туура келди ал кишинин дагы. Бирок ал кишинин ийгиликтери деле болсо керек. Эми анча-мынча иштеген кишиде кемчилик да болот, бирок иштеген ишинде деле ийгилик болуп жакшы эмеге түштүк. Чындыгында демократия болду, демократиялык өлкө болдук. Ошонусу жакшы эле болду. Ал жагынан эркиндик болду да кыргыздарга. Өзү билимдүү киши болгондон кийин ал киши деле тиги өзүнүн тарапташтары, эми тарапташтар эмес, коллегалар деп койсок, башка мамлекеттин президенттери менен тең ата сүйлөшүп эме болуп жүргөн жакшы эле болду. Бул киши жанагы үй бүлөсүнө биринчиден бийликти берип койду. Майрам Акаева деп эжекебизди айтып жүрөбүз. Көзүбүз менен деле көрбөдүк, бирок угуп жүрдүк да, тигиндей болуп атат. Алар мынтип бийликти монтип өзү үй бүлөлүк башкарууга өтүп кетти деген темада айтылды да бул. Мунун баарычы. Анан ошол кемчилиги ошол болду, эми жакшы жагы деле болду да. Курманбек Салиевич президент болгон мезгилде Ал кезде деле ал киши деле жакшы эле баштагансыган, бирок үй бүлөлүк башкарууга өтүп кетпеди бул киши. Ошол жерден эле баласы Саринин жетекчиси болуп, өзү билгенин кылып, мисалы үчүн кээ бир жерлерди көз көрүнө тартып алууга барды да киши. Ал кишинин балдары, бир туугандары ошондо көпчүлүк жерлерди тартып алып, өзүнүн менчигине өткөрүшүп, булар өзүлөрүнчө бир какой-то бир өзүлөрү билгендей тайраңдашты деп айтсам деле жаңылбайм го. Элдин эмесин ойлогон жок булар чындыгында. Ушул 2005-жылкы болгон революцияда жана Аскар Акаев бийликтен кеткен мезгилде сиз бир ошол революцияларга катыштыңызбы же Ал кезде биякта болдум, эмеге катышкан жокпуз. Ошого биз күйүп пышкан жигиттер да бар да ушул жерде дагы. Бизде ошондо күйүп пышып ошол туура эмес болуп атат, мындай кылбайбыз, мындай кылбайбыз дегенге катышып, анча-мынча ошол учурда бейим алып калдык да. Бирок качып кетип ал киши эметип калды. Бакиевдин убагында болсо биз толук катыштык. Ошол жерде 7 апрелге катыштык. Анткени 7 апрелге болгуча марттын 24-үндө болот, тигиндей болот деп ар бир айылды кыдырып, давай чыгып бергиле, момундай эме болгон атат деп биз 30-уна даярданган күндөр болгон да. Бизди ошол учурда коркуткандар эсен булар бизди бийликтин кишилери болгондо алар деле алар солдат да, буйрукту аткарат да. Алар деле ошол бизди кубалап, кармап, коркутуп, үркүтүүлөр болгон да. 12 жылдан 18 жылдан кесилгеңерги барбы, бул бийликте кала берет Бакиев деп бизди кубалап эме болгонбуз. Бизде революция болгондо биринчи эле
Таласта болду. Таластан кийин эле ушу бизде Жетебиз районунда болду революция. Жетебиз районунда болду да. Район администрациясы. Район администрациясы толук алдык да. Жок, эмен райондук эмен алдык администрацияны. Андан кийин анан каракол чыгып, бияктан балдар барып, ошол эл деген эл экен. Толкуса катты толуп кетет турбайбы? Ошондой жоруктар болуп, бияктан акимибиз качып кетти, губернаторубуз келип алда качты. Ал кезде Исаев деген губернатор болгон. Ал киши мен токтотом деп Упакровко чейин келип элдин эмесин көргөндө өзү да качып кетүүгө туура келди, ал киши да качып кетти да. Ошо эл толкуганда сиз кантип ал топко аралашып калдыңыздар? Биз ага чейин аралашып калдык да. Кантип ошол боюнча подробно айтканда ошондо бизде жаш жигиттер бар эле, ошондо мен мага келишиптир балдар. Машинаңыз бар эмеспи, районду бир кыдырып өтүп келеличи, чогуу ушундайга сиз ушу макулсузбу ушулардын бийлигине дегендей кылып вопрос берип келгенден жок макул эмесмин деп, анан ошондо биз Айтакунов Бакыт деген жигит, Канатова деп сакалдуу киши, Кожокматов, азыр эстедим да фамилиясын. Ал киши болуп ошондо биз райондун баарын кыдырып чыгып, 30-на даярдангыла, момундай болуп митинг болмой болду, момундай болмой болдук деп даярданып жүргөнбүз чындыгы. Анан бизде ошол учурда кандайдыр бир СМБ немелер билип калып, бизди анча-мынча куугунтук алып, биякта СДПК партиясынан дагы жигиттер бар эле, сакалдуу кишилер бар эле, ошолор дагы ошондо кошулуп калдык да бири-бирибизгечи. Бул бийликке каршы чыктык, ошондо камаласыңар дегендерине да караган жокпуз да. Куугунтукка үйгө чейин бизде ошондо СМБнын балдары үйгө чейин кайтарууга алышты да. Участковыйлар жиберип бизде мени алдырып барып, түштө саат 2-де СМБга алып барды эле, түнкү 12-де бошотушту да. Эртеңки күнү жооп берип каласың, эсиңе сактап кой деп ошо жердеги СМБ прокурорлор ошондо отурушту да биз мененчи. Айткыла, элди чыгарбагыла, мынтпегиле деп бизди аябай бийликтин эмесин таламын талашкандар да аларчы. Ошол кезде сиздерди коркуткан адамдар бүгүнкү күндө иштеп атышабы? Иштеп аткандар бар. Кандай угуп атабыз. Эми азыр бул кишинин эмесинде иштеп ататтар. Анан ошол революция башталып, Эми алар деле солдат да. Алар дагы момуну аткаргыла деди, буйрук берди, аткарат алар. Ал кезде ККИМдин эмеси как раз Бакиевдин иниси эле да билесиздер да. Анан кантип алар жок дей алат. Иштеп турган жумуш кызматында болсо. Тиги революция 7 күн болуп атабы бул? 7 күнү болду да. Кандай уюштурдуңуздар? Ошо уюштурганыбыз Бишкектен кийин алынды. Бишкектен мурда бу район администрация айтып атпайбы, биринчи талас көтөрүлүп алды. Андан кийин эле Жетебиз районун алдык. Ошондо өзүбүзчө сүйлөшүп, чогулушуп, ошо партиянын балдары, ошо кездеги СДПК партиясы, Акшумкар партия деп бизди ошондо партиялар чогулуп алып чыкканбыз да, мындай айтканда баягы аттуу баштуу балдардан чыкканбыз чындыгында. Кан төгүлүү болдубу? Болгон жок. Талкалоо да болгон жок, ошонун баарына туруп бердик. Талкалабагыла, эчтекеге тийбегиле, эч эме неметпегиле деп биз аябай эме кылып, ошондо жаштар дагы угуп берди бизди айткандарыбызды. Биз орун талашып, аким болом, же болбосо мен бул болом дегенге барган жокпуз. Биз тынчтык жол менен гана убактылуу акимди шайлатып, убактылуу эмелерди шайлатып, ошондой жоруктар болду да. Эми аны айтса көп жумушта көп убакыт талап кылынат, бирок жалпы жонунан ушундай акимди ордунан куулагандан кийин ордуна башка өзүңүздөрдүн аким сунушталды да. Ошолорду отургуздук, ошол кишини сунуштаган СДПКлар тигини сунуштады, биз тигини сунуштадык дегенде партия бөлүнүп кеттик да, болуп кеттик да ошондо. Революция болгондон кийин 8-9 мен Акшумкар партиясында болчумун да. Темирсариевдин партиясында. Темир Арганбаевдин. Жолуктуңузбу? Мен андан кийин жолугуп жүрдүм, эми азыркы убакта жолуга элекпиз. Анан ошол революция болуп, Жетебиз району алынгандан кийин сиздер Бишкекке бардыңыздарбы, же ушу жерде эле ошончо калып? Ошо эле бул жерде 10-на чейин бул жерде дежурствода кылдык, акимиятты кайтардык, талкалатпайлы деп, магазиндерди өзүбүздүн эмелерибизди коюп,
дружинниктерди койдук десек да болот. Ошондо ошо көчөлөрдөгү магазиндерди талкалабасын, эмес тийбесин деп. Киши ким болду ошондо? Координация өзүбүздү кылдык. Ар ким өзүн Ар ким өзүбүздү. Мисалы үчүн мен өзүмдүн эмем менен партиялаштарымды чакырдым дегендей. СДБК өз партиялаштарым, бирок бир сөз менен, бир эме менен иштедик да. Бирибиз бир команда. Бул жерде 6 бала, 6 бир эмеде болдук да. Давай бирибизди угабыз, бирибизди момундай сунуштарыбызды бирибиз кабыл алып туралы дегендей темада иш алып бардык да. А кезде ошол Барыскондон бизде ортодо депутат болгон Эркингүл Бекбачаевна Иманкожоева деген ошол киши мындай жалпы жонунан эме болуп атты. Угуп аттык бирибиз жигиттер угуп, давай минтели, биякты минтели, биякты карайлы, талап тоноо болбосун деген эмелерди иштедик да. Андан ошол революция бүтүп, Бишкектеги уже революция болуп, абый алынгандан кийин орун талашуулар болду партиялар арасында же болгон жокпу? Болгон жок. Болгон жокпу. Кандай чечим кабыл алсак, ошонун эмесинде болдук да. Бул иштей берсин, бул минте берсин. Бошотсун деп жетсин де чындыгында ар бир жетекчини айдап чыкканга туура келди. Ошондой кылдык. Бирок ошол эле учурда кой биз жогору жакта кандай эме кабыл алынса ошого баш ийип туралы деген тема менен эме Сиз ошо жетиси күнү эле водоканалга жок, жетиси күнү эмес, жок. Мен андан кийин 13-жылы өкмөттүн эмеси менен инженер болуп барып калдым. Андан кийин ошол 13-жылы күзүндө тиги директор кетип калды, иштей албайм деп. Анан ошол бойдон ошол жерде калып калдым. Директор болуп 13 жылдан бери иштеп атам да. Тиги 7-апрелдин баатыры деген сизге наам берилди беле? Наам берилди. Кантип балды? Биз аны список бердик. Темир Аргенбаевдин эмесинде штабында отурган Гүлбара эжеке деген список сурады, кимдер катышты, Акшумкордон катышкандар барбы деп, анан ошондо бердик. Ошондо албай, бул жерде Жыңалач баатыр болгондо кимдин аты чыкпай калды да, Айтакунов Бакыт деген жигиттин эмеси чыкпай калды аты. Эмне себептен? Ал да өзү да барбай койду, өзү да эметпей койду, мындай астыга жулунуп чыккысы келген жок да. Бирок аны биз зам аким кылып отургуздук, отурду, иштеди. 1-2 жылдай болду, отурду, андан кийин эле тияктын эмеси эме болгондон кийин анан өзүнүн жумушун таштап кетүүгө туура келди да. Кысым болду, же эмне болду түшүнбөйт экенмин, ал жагынан эме болгон жок. Азыр өзүнчө бир Бишкекте бир эмеде иштеп жүрөт го. Эмне иштеп атканда кези элекмин, көп болду. А так байланышып турчу элекмин, ортодон телефон жоголуп кетип, байланышуу болбой калды. Номеру жок болуп калды да. Сиздерге 7-апрель баатыры деген нам ыйгарылганда ошону кантип алдыңыздар? Кайсы жерден тапшырды? Бул жерге алып келип берди же Бишкекке? Биякка салып жибериптир, биякта эле бирибиз өзү тапшырдык десе, ошондой болуп калды да. Акимияттан тапшырган жок. Акимияттан тапшырган жок. Ол кийинки эмеде значокторун өзгөртүп алып келген экен. Менин фамилиям кирбей калыптыр. Мен ал Баатыр деген жылдызды албай калдым да. Эми кантип ойлойсуз? Азыр ошол 7-апрелде болгон окуя кийин ошол бийлик өзүнүн элге берген убадасын аткара албы? Аткарылган жок толук. Эмне себептен? Эми көрүнүп эле турду да, мисалы үчүн Вакиев кетти, Атамбаев келди, бирок ал киши деле аябай жакшы деңгээлде иштеди деп айта алам да. Просто андан кийинкилер өзүлөрүнүн эмесин аткара алган жок. Бул өзүнүн жакындарын өзүнүн постуна алып келген жок, бийликке алып келген жок, тууган уруктарын бийликке алып келип түйүп анчалык эмеге барган жок. Атамбаев менен жолуктуңуз беле? Ал биз 10-жылга чейин 8-жылга жолуккан. 9-жылы жолуктук го дейм. Форумга барып, ошол жерден кезигип анан ушундай иштешели деген темада барганбыз да. 4-5 бала. Кандай мүнөздөмө берет элеңиз ошол Алмаз Шаршеновичке? Алмаз Шаршеновичке өзү мындай тыкыр иштин көзүн билген, элди уюштура билген жигит деп эсептейм да ал кишини. Ошол учурдагысычы. Анан ошончолук киши, ошончолук эл ошол иштин артынан барды да. Сооронбай Шарипович бийликке келгенде сиз ал кезде уже директор болуп турган мезгилиңизде эле, Сооронбай Шарипович
Келгенде о биякта эмеде водоканалда инженер болуп иштеп турган кезим болчу да. Ал киши кандай иштеди? Бааны деле эл белди да, эл берди да мындай айткандачы. Ошо толук аткарылбагандыгы үчүн жаңкынтип куугунтукталып кетип калды да киши. А бүгүнкү бийликке кандай? Бүгүнкү бийликке дурустап эле эме кылам да. Азма кумтөрдү алып, түйүпү болгон баардыгы жакшы болуп атат. Ошол кумтөр өзүбүзгө иштеген абдан жакшы болду. Бул чечкиндүүлүк кадамга барды бул киши Нуркожоевич. Нуркожоевич ушунусу эрдик болду да. Сиз кийинки бул кишинин бийликке келгендеги революцияга катышкан жокпуңуз? Жок, катышкан жокмун. Ошол мезгилде бул жерде толкундоо болуп турдубу? Толкундоо болгон жок. Бишкекте эле болуп Бишкекте эле алып коюшту да. Бул жерден мен билгенден ошол учурда мен Бишкекке чыгып аттым эле, Сарун жигиттери колдоп ошол эмеге чейин барышты да. Баратабыз деп, эми жашсыңар, колдогула, баргыла деген тема. Эми жакшы сөзүмдү айттым. Ал балдардын бар. Булар 13-жылы кумтөр үчүн аябай күрөшпөдү беле. Сарулук балдардын эмгеги аябай ушу Нуркожоевичке да түрткү болду деп да ойлойм да. Киши деле ошол кезде анча мынча үстүртөдөн келип, кетип, эме кылып жүргөн киши болчу да. Сарун балдарына келип, кезигип, мындай кылалы, андай кылалы дегендердин ичинде бирден бир киши ушу киши болгон да. Мен угуп калганым, көрүп калганым да бар болчу да, көргөм да кишинин келгенинчи, Сарууга келгенин. А кезде биз деле ошо 2 жаат болуп калдык да. Бияк тарап өзүлөрүнчө булар чыккан жок. Саруудан ары бүт айыл чыгып берди да. Анткени эмен бар радиацияны эмени жутсак биз жутуп атабыз деп ушул айылдын ары жагы баары көтөрүлдү да. Сарун балдарына кошулуп берди да. Сарун балдары эрдик кылды. Эрдик баатыр десек да болот да аларгачы. Ошол жерде айтылып эле мынакей Эрмек, Бактияр бул жигиттер аябай элди жакшы көтөрүп, жакшы эме кылган. Бирок ошондо муну Атамбаев баскыла деп койбоду, бастырып койбоду. Анан булардын баары камалды, балдардын баары. Анан билбейм азыркы учурда кандай жардам берип атат ал балдарга. Ошонусуна түшүнбөйм. Балдар деле аябай бул жерде бул балдарды жанагы түрмөдө отурган убактысын, ата-энесин эметкендерин ошолорду эске алып бир жардам кылса жакшы болот эле да. Ошону айтайын дегеним, 7-апрелде революцияга катышкандар баатырлыкты алып, аларга ай сайын төлөп атабы мисалдан же? Жок, мындай төлөгөн эчтеке жок. Только 7-апрель күнү гана айыл өкмөттөн 1000 сомдон ошол чогултуп бул жерге паркка эмеге басып ошол район центрине чогулабыз. Келгендери келет. Ар бир айыл өкмөт өзлөрүнөн чыккан эмелерге 1000 сомдон берет. Андан сырткары жумуш менен камсыз кылып, ошолорго мындай көңүлүн алып, кийинки революциянын баатырлары ушу Сарунун балдары эске алынбай калып атпайбы? Анан эмне себептен андай болуп атат? Ошо Сооронбай Жээнбеков деле ушул эле мен билгенден ошо айтып атпаймынбы, жана Сарулук балдар барып ошол Сооронбаевди алып түшүп Жапаровду коебуз деген, Нуркожоевичти эметебиз дегенде ушунун Сарун балдары эле барган да. Ошондо деле ошонун башында ошол жанагы Курманов Бактияр, жанагы ким Эрмек, Айбек деген балдар жакшы күчтүү жигиттер болчу да. Ошолор ушуну колдоп барышты, ошолор жүрүштү да ошол жакта да. Наристе деген жигит бар. Ошол жак менен түз байланышта болуп, түз эметип барып ошо катышты да булар. Нуркожоевичти шайлагангачы. Мен алар менен байланышта болчумун ал кезде. Кимиң баратасыңар, кимиң эмне абайлагыла типу деген гана эмени айтып турдук. Биз бара алган жокпуз чындыгы. Сиздер ошол 7-апрелдеги революцияда сиздерге кандай акча бөлүнөт, жардам болуп турдубу? Ал кезде биз андай акчаны көргөн жокпуз. Мен мынакей Дастоконун үстүндө отурам, мен акча алдым дегенден алысмын. Акча алган жокпуз. Биз наоборот ошо сыр-заводко балдар жиберип, сырынап келип, өзүбүз чогултуп ошо түн ичинде кайтарып, ошо акимиятты кайтарып калган балдарга өзүбүз тамак берип,
суу пуусун дүкөндөрдөн алып берип ушундай болду да. Мен сизден Ушу жагын карады да. Координатын ким эле, ким болгон Со деген. ошону эметкен чогултканда ар бир дүкөндөрдөн акча тыйын алгандар ошону угуп калган бир тентек балдар да болду. Биздин атыбыздан барып май куюп, биз момундай кылып атабыз деп май куйган балдар болду. Мисалы үчүн биз автобуска май куюп берип ошол жерден жаштар биз Бишкекке барабыз деп кетишти. Калгандарыбыз мындайлар бияка калып, биякты көзөмөл кылалы деп биякта болдук. Координациялык кылып бирөө акча алып келип тараткан жок. Бизге алып келген жок. Бергендер алгандар болсо керек, бирок айта албайм. Бул алды деп айта албайм да. Анан ошол мана биз 3 жол революция кылдык да Кыргызстандачы. Улам эле бийликти нараазычылык кетирип, улам эле биrini бири кетирип. Бирок мамлекет өнүкпөй атат да. Өнүкпөй атат, туура. Биздин дүйнөлүк карызыбыз азыр 2 эсе өсүп кетти. Эми кайра революция кылуунун кажети барбы? Эмне кылыш керек? Сиздин пикириңиз? Кажети жок. Бул ишинин эмеси жакшы болуп атты эле, билбейм анан. Азыр Садыр Нуркожоевдун иштеп аткан темпи жакшы го дейм да. Наоборот, момчу акчаны утулдук бияктан бердик деп атпайбы. Канча карыз болуп кеткен чындыгында мен ал жөнүндө эмем жок экен. Информациям жок экен да. Таласта 7 апрелдин баатырлары өзүнүн баатыр деген берген удостоверенияларын өттүрдү. Удостоверение бар. Нарында берген удостоверениянын бири же дагы мен кыргызды кыргыз атса мен баатырмын деп айта албайм деп өрттөдү. Ошондой сезим сиздерде болгон жокпу? Менде болду. Менде болду. Мынакей менде болду. Мен ошону айта алам да. Менде ошондой эме болду. Мен ошо значок тагынган жокмун. Азыркы учурга чейин тагынбайм. Мына тагынып эмелер келгендер бар. Бирок ошону деле күйүп пушуу менен айтабыз, чындыгында баарыбыз эле. Эмне ошол революция кылганыбызда эмесе үмүтү аткарылган жок деп мен ушул убакка чейин ошол удостоверение үйдө турат. Мен чөнтөгүмө салып, мен баатырмын деп эч кимге мындай көргөзүп көргөн жан эмесмин, даже бирөөнө көргөзбөйм да. Турат үйдө. Анткени аткарылган жок. Элдин мүнөзү вообще аткарылган жок. Ошол себептен көп жанагыдай ишке барды. Сиздер деле ошо 7 апрелге катышканыңызга ошол элдин просто элдин кыйналып кеткенинен ошондо акталган жок да. Улпак жеген эл болбоду ал кезде. Ушундай катуу эме болду, ошонун эмесинен мен ушу акталган жок. Мен ушуга деле бекер эле катышканбызго деген ойду да эметип кетем да. Анткени Бишкекте аябай талкалоолор болду. Ал деле баары бюджетке таасирин тийгизди да. Бизнесмендерди. Ошол эле экесе кымбаттады. Ошондой кылды. Мына эми деле свет деле кымбаттайт деген эмиштер кетип атпайбы? Азыр мынакей бизде суу кирип атат. Кудай буюрса Кызыл Суу айылыначы. Эми насосный болгон атат. Эл ошону көтөрө алабызбы деген да ойго кетип атам да. Мен азыр деле ойлонуп атам да ошо боюнчачы. Түйшөлүгү бар да мендечи. Азыр ошону биз азыр самотек менен суу ичебиз. Бирок ошол кыштын күнү элге свет жетпей атса, тияка деле 5 насос иштейт. 5 насос коюлуп, скважинный. 5 насостон 4-өө иштейт болуп атабыз. Ошондо деле элге жонуна катуу кайыштылын кылат го деп атам да. Ошону төлөш, ошо ичкен суунун төлөш деле оор болчудай болуп атат да, свет. Эгер азыр дагы бардык жерде эл ошондой турмуштан кыйналып толкундоого чыкса, сиз дагы чыгасызбы революцияга? Эгерде аябай мындай элге муктаждык болсо, мындай аралашканга аракет кылам. Рахмат. Мен ошонун башында туруп берем деп айта албайм, но бирок элдин эмеси кандай болсо ошого жараша болот да. Сиз 7 апрелге элдин турмушу оңолот деп баргансыз. Оңолот деп барганбыз. Бирок бүгүнкү күндө ал ишке ашкан жок. Күнүбүз акталган жок чындыгы эле. Бүгүнкү күнгө чейин деле акталбай эле турат да. Чындыгында оор болгон ошол учурларда. Азыр мен мындай ойлойм, азыр элдин баарын аң сезими мындай өстү да. Демократичный болуп мындай өсүп, эл мындай түшүнүү менен ар бири өкмөттү карабай калды азыр. Ар бири өзүнүн турмушун өзү оңдогон заманга келдик да. Мындай айтканда эмеси өстү, аң сезимдери өстү да. Азыр только өзү үчүн иштегендер бар да, көп эле. Өзүнүн турмушун оңдоп кеткен. Жалкоолор дагы эле жалкоо бойдон.
Эмгекчилдер эмесин актап атышат өзлөрүнүн жумушу менен. Сиздин негизги кесибиңиз ким? Мен негизги кесибим кооператив техникум заводчуна окугам. Көп жылдар заготовитель болгом. Ортодо кооператив түзүп, өзүмчө эле кооператив түзүп, ошол учурда эми алып келгем, техника алып келип ошо менен иштедим. Андан кийин эле ушул жумуш сунушталып калды. 2005 жылы эле эсимде жок. Ошондо мен өзүм аракет кылып кооператив түзүп, ошо техникаларды алып келип, ошондо деле ошо техниканы алып келгенде деле таратып иште 2 техника алып калып ошо менен иш кылдым. Мага бир суроо пайда Анан болду да. элдин Кечиресиз. Бизде мындай болуп атпайбы? Революция болгон сайын бийликке ошол революцияга жардам берген адамдар келип атат да. Мындай тажрыйбалуу адамдар келбей калып эле ошол революция. Балким ошол сыяктуу мамлекет өнүкпөй аткан. мүмкүн, туура эле айтасыз. Ошондой эле болушу мүмкүн да. Анткени билимдүү мындай күчтүү билими бар, бирдеме көрө билгендер бар, но ошолор четте калып атат да. Баягы чөнтөгүндө акчасы барлар депутат болуп калып атат. Чөнтөгүндө эмеси барлар жогору жака кирип ошол жак менен иштеп кетип атышат. Билими деңгээли жетпесе дагы жүргөндөр бар да арасында. Эми ар бирин тактап айта албайм, бирок негизги эмеси ошондон да. Рахмат.